Адам менен адам боло албаган, бир дос күтө албасаң, субхана бирөө менен отуруп сүйлөшүп мындай айтканда бир кезде болсо чер жаза албасаң, субханалла, жалгыз жүргөнүң сен үчүн бул мындай айтканда жалгыз жүрүү өлүм сыяктуу. Эмне үчүн шариятта жалгыз жүргөндү жактырбайт? Анткени жалгыз жүргөн адам шайтан бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө, экөө, үчөө деп айтат. Бир жалгыз жүргөндөн экөө жакшы дейт да. Үчөө болсо бул жамаат деген. Бирөө жүрсө жанында жолу шайтан, экөө жүрсө үчүнчүсү шайтан, ал эми үчөө боло турган болсо эмне экен? Бул жамаат экен. Ал эми жамаатка эч качан субхана шайтан кошо албайт. Ошол себебинен сиз менен биз бул дүйнөдө субханалла бир аз болсо дагы өзүгө жан шерик болгон, бир аз болсо жан дүйнөнү кез-кезде жыргатып тура турган мындай бир аз бир жакшы идеясы бар, сен менен жакшы болгон адам менен улуу болсун, күчүү болсун, ошонун жанында жүрүп бир аз болсо субхана достук куруш керек.